Программабызды улантабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Биздин кыргызстандык жигиттер, достор, 3 метрге жакын ушундай бийик, чоң болуп көрбөгөндөй калпакты жасашкан. Алар кимдер десеңиздер, Солтообек Эркин жана Залкар Акылбек уулу бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер, көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. 3 метрге жакын ушундай калпак тигүү кимдин идеясы эле? Негизинен бул идея мындан 2 жыл мурун, 2014-жылы 3-мартта келген. Неге ошол убакта өлкөбүздө туу майрамданып жаткан, мен университеттен кирип баргам, жаңы эле университетке келгем. Негизи айтып кетсем, ошол күн мен 5-март туулган күнүмбүн да. Ошол күнү досторумен белектер алам, алардан. Мен ошол күнү коомчулукка бир жакшы иш кылгым келди. Ошонун натыйжасында карасам 5-март ак калпак күнү. Эң чоң ак калпак жасообузду дагы жасайлы деп чечкем. Бунда бир себеби ошол калпагыбызды даңктап, барктап, элдердин баарын калпак кийүүгө чакыруу максатында жасалды. Жакшы, 3 метр болуш үчүн. Бийиктиги 3 метр болду. Туурасы азырынча 2,5 метр болуп жатат. Калпак Кудайым буйрса тигилип бүттү. Мынакей бул жакта сүрөттөн көрүп атасыздар, урматтуу достор, карасаңыздар. Демек, силердин боюңардан да бийик, э? Ооба. Азырынча оймолору басылды, тигилди. Кудайым буйрса эртең саат 9-да, эртең менен Манас университетинин аянтчасында дал ушул калпактын расмий ачылышын жасайбыз. Андан соң аянтчада Ала Тоо аянтында көктөм шаңы жөө жүрүшүндө дагы алып чыкканы жатабыз. Андан соң муну кантип транспортировка кыласыздар? Транспортировка жагын машиналарды каражат таптык. Буюрса бир аз бул калпакты эшиктерден киргизгенге бир аз оорчулук жаратышы мүмкүн, бирок киргизе алат болушубуз керек. Бул калпакты ачып туруп ичине бир 3-4 киши туруп алса деле болот болуш керек. Биз көчөгүнү кечинде текшерип көрдүк, ичине 4 адам батат экен. 4 адам. 4 адам, туурасынан турганда 4 адам батат экен. Аябай жакшы идея болгон экен. Анан кийин бул иш-чара өткөндө эмне кыласыздар? Бул иш-чара жаса электен мурун ойлонгонбуз, эмне кылабыз депчи. Негедир биз калпакты жасап эле коюп койбостон, буну элдин баары көрсүн деп, жада калса чет өлкөдөн туристтер келет, алар да көрсүн деп, биз КТМ студенттик кеңеш менен биргеликте кеңешип, тарых музейине өткөрүп берели деп чечтик. Ал жактан калгандар барып көрө алышат. Тарых музейинде болуп турбайбы? Эртең же бир сүүнү көрө албай калгандар болсо, тарых музейине барыңыздар, ошол жактан ушул калпакты көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Анан кийин айтыңыздарчы, бул калпакты жасоого канча убакыт кетти? Кимдер жасашты? Кандай материалдар кетти? Калпакты жасоого жарым айдай убакыт кетти. Жарым ай кетти. Өз ишин жакшы билген уста байкелерибиз менен кеңешип, азыркы учурда алар бүтүп калышты, биз дагы барып жардам берип жаттык. Анткени убакыт дагы 5-мартта ак калпак күнүнө жетиш керек болуп калды. Бирок убагында жетиштик, даже бир күн эрте бүтүп атабыз. Буйрса жетиштик. Жарым ай убакыт алган турбайбы? Материалдарын кандай кылдыңыздар? Ушунча кийизди каяктан таптыңыздар дейм да? Негизинен бул студент кеңеш бизде каржылап жатат. Ошондуктан биз студент кеңештин бюджетине жараша биринчи калпактын каркасын жасап алдык. Каркасын жасап, андан кийин поролондан кийин клей менен ондай кийиздер чапталып, үстүнө оймо чиймелер, кыргыздын оймо чиймелери түшүрүлүп жатат. Демек, бул нерсе үчүн да көптөгөн материалдар, каражаттар керектелди. Жакшы экен, ал эми айтыңыздарчы, келечекте дагы кандай бир ушундай болуп көрбөгөндөй элге сенсация кыла турган? Чынында бул чоң калпак аябай сын пикирлерди да жаратты. Балким чоң калпак чыгарсаңар, чоң курут да жасайсыңарбы, чоң камчы да жасап чыгасыңарбы. Бирок бул сын пикирден менин оюмча сонун ой чыкты да. Муну жасаса болот. Келечекте айта турган ойбуз, биз буну жасап жатканда Кыргызстанда эң чоң калпак болсо, биз аны Гиннес рекордторуна киргизели деп чыкканбыз. Калпакты кыргыздын атынан депчи. Биз бул калпакты көргөзмөгө жасадык. Келечекте кийинки жылдарга буюрса ой максаттарыбыз бар. Чыны Кыргызстан атынан Гиннес рекордуна кире турган калпак жасаш керек. Анын үчүн таза кийизден, андыктан анын бюджети да чоң болот. Ошондуктан биз аны ойлонуп салмак. Гиннес рекордтор китебине ошо чакыруу жибердиңиздер, келип көрүп кеткиле деп. Кандай болот? Азыр бул иш аракетинде, азыр аракет кылып жатабыз. Гиннес рекордтор менен байланыш түзүп жатабыз десем болот азыр. Азыр күтүлүп калып, анан эң чоң калпак деп кирип калса, аябай жакшы болот эле. Жакшы болот.
Рахмат келип бергениңиздерге. Сиздерге чоң рахмат. Чармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эртеңки майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ак калпак күнүңүздөр кут болсун жана бул иш чараңыздар ийгиликтүү өтүп алсын.